Таалайбек кызы Жанара 1991 жылы 9 майында күн нуру төгүлгөн Чүй өрөөнүнүн Кемин районунда жарык дүйнөгө келгем. Үй-бүлөдө 4 туугандын ортончусу болуп, мээримдүүлүк менен жоопкерчиликтин ортосунда тарбияландым. Бала кездеги тилегим мени 2009 жылы Ысык көлдүн бермети болгон Балыкчы шаарындагы педагогикалык окуу жайына жетеледи. Ал жердеги терең билимим бүгүн менин кесиптик жолумдун пайдыбалуу болуп берди. Учурда Ысык көлдүн Ананьево айылындагы Николай Григорьевич Лященко атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенип келем. Мен жогорку педагогикалык билимге ээмин. Башталгыч билим берүү адистиги боюнча билим алып, педагогика, психология жана окутуунун методикасы боюнча теориялык жана практикалык даярдыктан өттүм. Алган билимимди кесиптик ишмердүүлүгүмдө натыйжалуу колдонууга аракет кылам. Кесиптик чеберчилигимди жогорулатуу максатында ар кандай курстарга, семинарларга жана тренингтерге үзгүлтүксүз катышып, билимимди дайыма өркүндөтүп келем. Мугалимдер үчүн жасалма интеллект колдонулган пайдалуу платформалар азыркы учурда билим берүү тармагында санариптик технологиялар активдүү колдонулуп, мугалимдердин ишин жеңилдетүүдө жасалма интеллект чоң роль ойной баштады. Жасалма интеллектке негизделген платформалар мугалимдерге сабак даярдоодо, окуу материалдарын түзүүдө, тесттерди жана тапшырмаларды даярдоодо чоң жардам берет. Мындай платформалар убакытты үнөмдөп, сабакты кызыктуу жана натыйжалуу өткөрүүгө шарт түзөт. Куурчак театры окуучулардын чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө, алардын сүйлөө маданиятын калыптандырууга жана сахна маданиятына тарбиялоого багытталган тарбиялык иш-чаралардын бири болуп саналат. Мен окуучулар менен биргеликте Куурчак театры аркылуу ар кандай жомокторду, кызыктуу окуяларды сахналаштырып, алардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө аракет кылам. Театрлаштырылган оюндар окуучулардын өз оюн эркин айтуусуна, ролго кирип ойноосуна жана бири-бири менен кызматташып иштөөсүнө жардам берет. Куурчак театры аркылуу окуучулар сахнада өзүн алып жүрүүнү үйрөнүшөт, сүйлөө жөндөмдөрү өнүгөт жана жомоктордун мазмуну аркылуу жакшы сапаттарга тарбияланышат. Ошондой эле бул иш-чаралар балдардын фантазиясын, чыгармачылыгын жана коллектив менен иштөө жөндөмүн калыптандырат. Окуучуларымды ар тараптуу өнүккөн кызыгуу менен билим алган жоопкерчиликтүү жана чыгармачыл жеке инсан катары көрүүгө аракет кылам. Ар бир окуучунун өзгөчөлүгүн эске алып, алардын жөндөмдөрүн жана таланттарын ачууга багытталган иш-чараларды уюштурам. Сабак учурунда мен алардын ой жүгүртүүсүн, логикалык жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурам. Аларга ар кандай интеллектуалдык жана чыгармачылык тапшырмаларды сунуш кылам. Аларды өз алдынча ой жүгүртүүгө, суроо берүү жана ой пикирин билдирүүгө үйрөтөм. Ар бир окуучунун жетишкендигин баалап, колдоо көрсөтүү менен алардын билимге жана сабакка болгон кызыгуусун арттырам. Ошондой эле окуучулардын өз ара мамилесин жакшыртууга, бири-бирин сыйлоого жана командалык иштөөгө көндүрүүгө аракет кылам. Окуучуларым менен иштөө менин кесиптик ишимдин эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Алардын ийгиликтери менен эмгегимдин натыйжасы, алардын өнүгүүсү жана билимге болгон кызыгуусу менин ишке болгон мотивациямды жогорулатат. Башталгыч класстардын усулдук бирикмесинин жетекчиси катары мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга, билим берүүнүн сапатын арттырууга жана заманбап окутуу ыкмаларын колдонууга өзгөчө көңүл бурам. Усулдук бирикменин ишин пландуу уюштуруп, мугалимдердин өз ара тажрыйба алмашуусуна жана чыгармачылык менен иштөөсүнө шарт түзүүгө аракет кылам. Өз ишмердүүлүгүмдө мугалимдер менен биргеликте ачык сабактарды, семинарларды, усулдук жыйындарды жана ар кандай иш-чараларды уюштурабыз. Бул иш-чаралар мугалимдердин педагогикалык тажрыйбасын байытууга жана сабак өтүүнүн сапатын жакшыртууга жардам берет. Ошондой эле жаш мугалимдерге усулдук жардам көрсөтүп, аларды колдоо жана туура багыт берүүдө менин негизги милдеттеримдин бири болуп эсептелет. Усулдук бирикменин алкагында окуучулардын билим деңгээлин жогорулатууга багытталган иштерди жүргүзүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Ата-энелер менен тыгыз байланышта иштөө окуу тарбия процессинин маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Мен өз ишмердүүлүгүмдө ата-энелер менен үзгүлтүксүз байланыш түзүүгө, алардын балдарынын билим алуусуна жана тарбиясына активдүү катышуусуна шарт түзүүгө аракет кылам. Мугалимдик кесип бул түбөлүктүү окуу. Биздин башкы максатыбыз келечек муунга татыктуу тарбия берүү.